Бишкекте Яндекс такси кызматынын айдоочулары митингге чыгышты. Азаттык билдиргендей, компаниянын кеңсесинин алдына 50ден ашык адам жыйналды. Алар Яндекс такси 21%, башкача айтканда, коңшу Казакстанга караганда 3 эсе көп комиссия алат деп даттанышууда. Ошондой эле алардын айтымында жеңилдик алган кардарлардын акчасын компания эмес, айдоочулар төлөйт. Действительно, арыз жазган жерим жок, тагдырларын талкалабайынчы деп. Бирок менин балам тагдырын талкалап сашты. Дальнейшем мунун жашоосу кандай болот, ким кандай эмне жооп берет. Ошол ойдон айыгып кетеби ушу бөйрөгү. Бөйрөгү айыкпай калды го бул. Азыр эми үмүтүңүз ошо тыкыр иликтен мындай акыйкат болсун эле деп атасыздар ошондо. Жок, эми ал балдар соттоп кетсин деген неме демесин. Просто деген монун дальнейший лечениясы кандай болот? Айтып атпайм, мен өзүм жетип алабагам. Квартиралап жашайм. Анан мен каражатым жок баламды дарылаганга. Случайно анбетин аргысын жанагындай диазолин наркотик уколго отуруп калса бөйрөгү өтүшүп кетипчи. Мен дальнейший баламды кантип багам? Өзүмдүн үйдө кенеде чыркыраган 6 балам бар. Анан бул чоң баламды кантип сүйрөп мына азыр деген таштап келдим. 6 үйгө бөлүп таштап келдим. Ар кимдикине жалдырап, экөө тайнесиникинде, бирөө эжесиникинде дегендей ар кимдикине бөлүп келдим. Кичинекей кызым азыр эле чалып ыйлап атат, мамалап, качан келесиң деп. Муну таштап кете албайм. Ыйлабаңызчы. Жаш эле балдар экен, өзү теңдүүлүк экен да, 1-2 жаш эле айырма бар. Ого, 1-2 жаш эле айырма экен. Ошон үчүн мен арыз жазган жерим жок. Арыз жазбай кой деп унчукпай отурдум. Менчү жакшы болуп кетет деген үмүт мененчи. Айыгып кетет, кайра өз катарына кошулуп калат. Үмүтүнө жетет. Президент кайтарам, бөбөктөрүмдү тартып келем уш жеңге. Бөбөктөрүмдү окутам деп келген үмүттөрү бар. Болчу баламды сонун кол жазмасы да сонун жанына бир сержант писар кылып алып аптыр. Мама служба сонун экен деп присяга келсек аябай сүйүнүп, кубанып, Насквардия жакшы экен деп аткан. Баламдын тагдырын 5 мүнөт талкап упорго жаткызып тебеттейли. Эмне шумду колго чаап, бутка деп сен ийдейсиң да. Эркекче ийде унутулуп калат эле өзү делечи. Анан жаткызып алып ичке тепкилеп салыштыр, мыкачылык дейм ошо. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Кыз кандай? Біздің отчет был? Комментариев ничего не было. У нас тоже 5 лет не видели. Вы кто такой? Вы кто сами? Что, мне ладно? Вы кто? Мне не ладно. Не, вы кто такой? Мен соттом, Койташ сотты. Кто? Койташ сотында. Турчумда, сен қалшылдабай. Убери руки. Қалшылдабай турчумда. Руки убери свои. Қойчай. А вы как адвокат можете прокомментировать по защите все эти годы Магадашским событиям, Марианским событиям? Күнөөлүү ошол үчүн качып жүрөт да көрдүм. Подписчик комиссии.
Или вы подписывали, что все границы? Если вы были пока не были, да? Ну, значит, Эми мектепте ата-энелерден акча чогулткандарга айып пул салынат. Мектепте ата-энелерден мажбурлап акча чогулткандарга айып салына турган болду. Тиешелүү мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алды. Эми ал президенттин кол коюусуна жөнөтүлөт. Мыйзамга ылайык ата-энелерди кыйнап акча жыйнаган жарандарга 10 000 сом, юридикалык жактарга 30 000 сом айып пул салынат. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты ИАШнын пайдасына Туран Кичи районунун түштүк бөлүгүндө жайгашкан жалпы аянты 2,2 гектарга айылдын сел сууларын агызуучу каналдын жер тилкеси мыйзамсыз берүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө Ош шаарынын мэриясынын ММБнын башчысы ПА, Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы болуп иштөө учурунда Ош шаардык кеңештин мурдагы депутаты ИАШга сел сууларын агызуучу каналдын жер тилкесин жеке менчикке берүү үчүн жасалма аукционду уюштурууга көмөктөшкөнү аныкталган. Кылмыш ишинин алкагында Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы кармалып, тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүү үчүн УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Буга чейин аталган кылмыш иши боюнча Ош шаарына экс-вице-мэри Ж.М. Азимов, Ош аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын экс-башчысы А. Токошев, Ош шаар мэриясынын ММБ экс-башчысы А.Я. Семетеев жана кадастр мамлекеттик ишканасынын Ош филиалынын экс-башчысы И.Б. Сансызбаев кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Унаанын кызматкерлери 12 000 доллар салынган сумканы ээсине кайтарышты. 28 ноябрда Бишкек шаарындагы көтүү залдардын биринде унутулган сумканы кайдыгер эмес жаран таап мамлекеттик агенттиктин кызматкерлерине тапшырган. Сумка ээсине ыкчам кайтарылып, анын ичинде унаа сатуудан түшкөн 12 000 АКШ доллары бар экени белгилүү болду. Сумка ээси кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, агенттиктин ишине ишенимин баса белгиледи. Агенттик кайдыгер эмес жаранга ыраазычылык билдирип, жеке буюмдарга эhtiyat болууну эскертти. А сиз эң көп канча суммадагы акчаны жоготтуңуз эле? Комментарийге бөлүшүңүз. Караколдон Бишкекке учуп эле келсеңиз болот. Каракол шаарында жаңы салынган аэропорттун ачылышы 10 декабрда болору айтылды. Аба майдандын учуп конуу тилкеси узартылып, жаңы аэровокзал комплекси курулуп бүттү. Объект саатына 250 жүргүнчү өткөрө алат. Итак, помощьте Легин Светлана Александровна, Зелпрезерну Атайбек, наши аплодисменты. На помост приглашаются Бухачеву, Китай, Михаил Губайдулин, Россия. Platform B, Бухачеву, China, Михаил Губайдулин, Russia, Россия, Platform D. Бирок сабайла кой берсеңер. Предупреждение.